Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 20-июль 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге барыңыздар эле билген Юго-Востокто жайгашкан мына ушундай 12 кабаттуу новостройка домдон сатыла турган 4 комнаталуу өтө зор, четкий квартира тууралуу маалымат бермекчимин. 4 комнаталуу квартира, ремонттору дагы сонун. Келесиздер, жашайсыздар. Так, мен турган жер бул Юго-Восток, Петрова көчөсүнүн боюнда турам. Ориентирди сиздер Юго-Востокто жайгашкан мына ушул Народный маркетин алсаңыздар болот. Ошол Народный маркеттин эле артына өтүп келсеңиздер ушул домду көрө аласыздар. Бул жакта болсо Акниет маркети, чайканасы жайгашкан. Локация өтө сонун. Сатылуучу квартирабыз бул домдо эмес, анын жанындагы ушул новостройка домдо. Биринчи подъездге киресиздер, 10-чу кабатта көтөрүлөсүздөр туугандар. Лифт бар, иштейт. Лифт менен чыгып келе бересиздер. Анан дагы бир жакшы жери бар туугандар. Мына ушундай ар бир подъездге, ар бир кабатка мына ушундай камералар дагы орнотулган. Ошону жакшылап эске алып койгоңуздар. Мына жерден айнекти ачсаңыздар, ушул жерден дагы домдун алды бурч-бурчтары көрүнүп турат. Азыр колдон келишинче сатылуучу 4 комнаталуу квартира тууралуу маалымат берем. Баасы жана ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Кийин келип өзүңүздөр дагы маалымат алып кетесиздер туугандар. Локациясы өтө сонун, Ак Буранын боюнда жайгашкан Юго-Восток туугандар. Анан дагы бир жакшы жери, мына жерде ичкериде 2 квартира бар экен туугандар. 2 квартиранын отдельно мына ушундай өзүнүн брон эшиги бар экен. Брон эшикти ачканыңыздарда анан мына жакта 2 квартирабыз жайгашкан. Бирөөсү соседиңиздер болот, мына ушул квартира сатыкка чыкты. Бул эшиктин ачкычы ушул 2 элек квартирада болот туугандар. Мындай тынч, сонун жашайсыздар. Ушундай сонун шарттарда болуп коюптур. 4 комнаталуу квартира, ремонттору сонун, келесиздер, жашайсыздар. Өтө сонун квартира экен. 4 комнаталуу, кеңири, жалпы аянты 126 квадрат метр. Условияларына келе турган болсок, туугандар, суу, свет, центральное отопление бардыгы бар. Бир гана природный газ жок, бирок плита менен кадимкидей тамак кылып, үйүңүздөрдү жылысаңыздар болот. Мына брон эшикти ачып киресиздер. Киргениңиздерде мына ушундай прихожкалары кеңири. Сонун квартира экен. Мына киргениңиздерде туугандар, бул жакта болсо чоң шкафчик, чоң отоплениянын батарейкалары орнотулган. Анан мына ушундай узун коридору бар. Азыр спальныйдан баштайын туугандар. 10-чу кабатта жайгашкан 4 комнаталуу квартира, жалпы аянты 126 квадрат метр. Бул биринчи бөлмөсү. Мына ата-энелердин уктоочу бөлмөсү экен. Квартирада буюм тайымдарды көрүп атасыздар. Болжол менен бир көп эле буюм тайымдары калтырылат экен. Анан сатып аткан себебин башында эле айтып коеюн. Ээлери жумушуна байланыштуу Бишкекке көчүп кетиптир туугандар. Эми ушул бош турган квартирасын сатып Бишкектен квартира алайын деп атат экен туугандар. Бир гана себеби ошол. Бул ошондо туугандар спальный болду. Мына ушундай кеңири. Анан спальныйдын бул жакта санузели бар. Мына туугандар караңыздар. Бардыгы бар. Душевой кабина, сонун. Келесиздер, жашайсыздар. Анан дагы бир сонун жери бар экен. Мына ушундай отопление да бар экен, автомат. Мындай жатканда октябрда, ноябрда эрте эле суук болуп калат го, ошондо сайып койсоңуздар, бул жакта отопление иштей берет экен. Анан бул жерде өз негизи центральный отопление бар. Анан кээде эрте эле суук түшүп калат, отопленияны бербей калат. Ошондо баягы обогреватель жаккандын ордуна мына жакта резетка сайып койсоңуздар эле отопление бар. Ана бардыгы комнатадагы бардык отоплениялардын батарейкалары иштей берет туугандар. Менимче түшүндүрө алдым окшойт. Бул жагы болсо дагы бир бөлмөсү, гостиный окшойт. Анан дагы бир жакшы жери мына караңыздар. Чоң отоплениянын батарейкалары орнотулган. Кышындасы өтө жакшы жылытат деп ээси мага түшүндүрүп берди азыр. Техпаспорту деле бар, документтери так. Эч камсанбай ала бериңиздер. Бардыгы жакшы. Ремонтторун да көрүп атасыздар, сонун экен. Бул жагы болсо кухнясы. Квартирада бир 80% буюм тайымдар калтырылат туугандар. Чоң батарейкаларына орнотуп койду батарейкаларда. Мына вытяжка бар экен. Бул жагы болсо кухнянын балкону, вытяжка деле бар. Мына кухонный эмеректер деле көрүп атасыздар, таптаза болуп турат. Мына болсо баягы идиш жууй турган машинка туугандар. Салып койсоңуздар, идиш өзү жуулуп чыга берет. Так, мына ушундай туугандар. Негизинен сонун квартира экен. Анан 4 комнаталуу мындай кеңири. Бул жагы зал.
Караңыздар, өтө сонун. Потлокторуна баа бериңиздер. Мына Кыргызстандын түндүгү экен. Мына батарейкаларды караңыздар, чоң батарейкалар орнотулган. Айнек терезелер пластик, темир тосмолор менен. Мына квартирабыз деле күнгөй тарапта жайгашкан. Азыр байкап атасыздар, мындай жарык болуп турат. Көп деле караңгы эмес. Так, дагы кандай маалымат берсек? Бүт бардыгы жакшы. Бир эле газ эле жок туугандар, бирок эми бандай плита менен тамак кыла бересиздер. Аны эч кандай коркунуч жери жок. Бул болсо 4-чү бөлмөсү. Бул жерде эс айтып атат, офис дейт. Сабак кыла турган, китеп окуй турган, иш кыла турган. Мына чоң батарейкалар орнотулган. Анан мына бош калтырбаптыр, шкафтарды жасатып коюп турат айын. Сонун кылып көрдүңүздөрбү? Так. Ошондо бул 4-чү бөлмөсү болду туугандар. Мына караңыздар, сонун экен. Мага жакты. Баасы деле негизинен жакшы баа. Кийин карап көрөсүздөр, анан ээлери деле жакшы кеми болот деп атат. Ала турган реальный адам келсе дейт. Так, мына шкафтар бар экен. Мага жаккан жери туугандар, дагы бир жолу айтып коеюн. Бул квартиранын өзүнүн мына жакта эшиги бар. Бул өзүнчө бир коридордо жайгашкан квартира экен. Мына кошуналарыңыздардын экөөңүздөрдүн мына жакта өзүңүздөрдүн эшигиңиздер болот. Тынч болот туугандар. Дүпүрөп, мындай бирөө чыгып чоткандар эч нерсе угулбайт. Тынч жашай бересиздер. Бул жагы болсо мына ажатканасы, вытяжка деле иштеп атат. Анан туугандар, мына караңыздар. Бул санузелге эки жактан кирсеңиздер болот экен. Бул биринчи эшиги, коридордон келип эле кирип кете бересиздер. Мына жакта спальняга кирип туруп, спальняден дагы бул жакка кирип кетсеңиздер болот. Анан мына ушундай умный печкасы дагы бар экен. Розетка саясыздар. Отопление бергенге чейин суук болуп калса, ушуну жандырып, ар бир комнатадагы отоплениянын батарейкаларын кызытып, жылуу отура бересиздер туугандар. Анан кайра кийин ноябрда билесиздер, декабрда отопленияны берет го, центральный. Ошондо буну өчүрүп коесуздар. Ушундай. Туугандар, эми ушул сатылуучу 4 комнаталуу квартиранын баасын айтайын. Баасы болсо, телефондон карап коеюнчу, кечиресиздер. Караңыздар, ушу квартира сонун экен, карап уже баасын унутуп калдым. Баасы болсо $95,000. Анан дагы ала турган реальный адам болсо кеми болот деп атат. Сатып аткан себебин түшүндүрдүм туугандар. Эми шартка байланыштуу Бишкекке жумуштары менен кетиптир. Ошол себептен бош турган квартирасын сатыкка коюп атыптыр. Барыңыздарга ийгилик. Колдон чарбаңыздар. $95,000. Анан жакшы кеми болот.